Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун коронавирус боюнча отчетундагы эң кызыктуу жана негизги фактыларды популярная механика басылмасы жарыялады. Коронавирус бейтап менен байланыш болгондо гана жугат деген божомол бар. Оору 2 жумага созулат. Өтүшүп кетсе 3 аптадан 6 жумага чейин уланат. Бул илдет белгилери жок өтүшү мүмкүн эмес. Коронавирус көп учурда белги берет. Алар ооруну жуктуруп алгандан кийин бир нече күндөн соң байкала баштайт. Башкы белгилери: кургак жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү, алсыроо, энтигүү. Мындан сырткары бейтап чыйрыгып, башы тамагы ооруйт, жүрөгү айланып, мурду бүтүп, ичи өтөт. COVID-19 вирусун жуктурган адам сасык тумоо болбойт. Кытайдагы бул вирусту жуктуруп алган 44 672 адамдын ичинен орто эсеп менен 3,4% көз жумган. Бул изилдөө учурунда далилденген. Мындай көрсөткүч жаш курак, жыныс жана башка ден соолуктагы башка көйгөйлөрдөн көз каранды. Адам канчалык жаш болсо, ооруну жуктуруп алуу жана өтүштүрүп жиберүү коркунучу азыраак болот. Азыркы тапта ооруну жуктуруп алгандардын 72,8% 40 жаштан жогору курактагылар. 19 жашка чейинкилердин ичинен 2,1% гана бул илдетке кабылган. Аялдар менен эркектер дартка бирдей эле кабылат. Эгер бул ооруну 6 айлык боюнда бар кыз-келиндер жуктуруп алса, ымыркай дени сак эле төрөлөт. Жаңы бойго бүткөндө түйүлдүккө бул вирус кандай таасир этээрин айтуу азырынча эрте. COVID-19 вирусу адамдарга жаныбардан жуккан деген божомол бар.